Assalamu alaikum, hurmatly yurt tuğanlar. Bugün 20 may 2026 yıl Жетеуз rayonundabız. Buyursa östürgön жүзүмдөрүбүздүн көчөттөрүн тигип атабыз. Ошону кандай шартта тигебиз дегенде момундай кылып чуңкурчасын казып алганбыз. Примерно 80ге 80, тереңдиги 80, туурасы да 80. Анан жерге 3 жылдан берки чириген кыкты салганбыз. Биогумуз болсо жакшы. Бу жерде аябай жакшылап карашыбыз керек. Арасында саратандын личинкасы болбош керек. Эгер саратандын личинкасы болуп калса, анда көчөттүн тамырын жап коет. Азыр биз мына топуракты өзүңөр көргөндөй эки бөлүп төккөнбүз. Бул үстүңкү кыртыш топурак, бул астыңкы ак топурак. Азыр үстүңкү кыртыштан 1-2 чүкүрөк салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Примерно мындай кылып. Анан бизде диамофоска жешемирчи бар, где-то 200 граммдай салабыз. 200 граммдай салып туруп, муну жакшылап аралаштырабыз. Өзүңөр көрүп тургандай. Мында аралаштырдык. Анан үстүнө кайра 1-2 күрөк үстүңкү топурактан салдык. Мындай кылып. Анан биздин көчөттөрүбүз момундай баклажкада. Баклажканы мындай түбүн кесип алабыз. Түбүнөн ичке кылып кесип алып, анан капталынан кайра тилебиз. Мына баклажканы мындай кылып тилеп алабыз. Жукары тамырына зыян тийбегендей болуш керек. Ичкерээк. Ana ошондо түбүн алдык. Түбү деле түшүп калды. Анан үстүн жукарыраак кесебиз. Андан кийин баклажкасы менен эле мындайынан коебуз. Мына көрдүңүздөрбү? Көчөттүн деңгээли жердин деңгээлинен ылдый болуп турат. Так, эми кадимки эле топурак менен мындай кылып көмөбүз баклажканын деңгээлине чейин. Деп көмдүк. Анан баклажканы деп ажыратып, деп туруп акырындап алып алабыз. Мына бу жерде чыккан ото чөптөрдү алып салабыз. Деп түздөйбүз. Анан 1-2 жака суу куябыз. Сууну түбүнө куйбай, мындай кырга куябыз. Мына ушул тартипте. Андан кийин көчөт жанданганча муну үстүн затенать этип койсок болот. Бирок биз буга чейин күнгө, шамалга биз көчөттөрүбүздү климатизация кылганбыз. Баягы ар кандай шартка туруктуу көчөттөрүбүз. Бир 20 күндөй тышта турду да. Анан көрдүңөрбү, кээ бир жеринде момундай күнгө күйгөн ажоктор бар. Эми бул тартылып кетет болуш керек. Айыгып кетет оорусунан. Анан жумасына бир жолдон суу куюп турабыз, нымын карап. Ошол анан жерге шиш саябыз да, өскөн сайын шишке
байлап кете беребиз. Ошол ушуну менен кайра эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Мына тетинден бери тигип келатабыз.